Bismillahirrahmanirrahim. Hoş gelingizler. Kutman Kur'an suygun bir tuğanım. Allah'ım çeksiz soğuplarım versin. Elhamdülillah Rabbil Alamin. Alamdı da, adamdı da okumuş kılıp jaratkan candu cansız makuluklardan büt barısın ökümüne qaratkan ar birine layıqtуу орун берип ырыскысын тараткан бешик кылып адамзатка жер бетин эң бир сонун түзүлүштө ар тарабын төп келтирип ажарлантып келбетин ак жол арнап улуу дөөлөт дин берген акыл берген сүйлөгөнгө тил берген баардыгынан артык кылып сый берген арасынан тандап алып асылдардын асылын пайгамбарга саллаллаху алейхи вассалам аян берип жашыруун ал аркылуу Kur'an өңдүү нур келген. Пенделери ак караны, адал менен арамды, ыйман жана каапырлыкты, жакшы менен жаманды айра таанып билмек болсо, чын дилден жек көрсөтүп, опурталдуу тосок жолун аларга, изгиликтин акыбети бейиш жайын сүйдүргөн. Сыноосу бар өмүр менен өлүмдүн эмне экенин, натыйжасын так баяндап билдирген. Ыйман тектүү акыл эстин, дүйнө менен акыреттин түбөлүктүү бактысы кайда экенин тааныткан. Эбегейсиз кудуреттүү, ырайымдуу, эң бир улуу даанышман, ааламдардын эгеси, Алла Таала өзү гана эсеп жеткис алкыштарга, мактоолорго, шүгүрлөргө татыктуу. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Оку деген эң биринчи жарлыкты таалим алып кереметтүү Курандан, мүрөк сындуу соолбос ыйман булагынан, тунук илим башатынан адамзатты сугарган. Аркасынан ээрчигендер. Адашпастан караңгыдан жарык нурга чыга алган. Өмүр жолу өрнөк болуп, кылымдардын кыйрына бекем наркууланган, ааламдарга чачыраган, айтып өткүс мээри менен күндүн жаркын шооласы да уялган. Мусулмандын кайгысына жаны кейип, бактысына кубанган. Пайгамбарлар төрөсү Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламга санаксыз дубай салам айтабыз. Саллаллаху алейхи вассалам, жазаллаху ана Мухаммадан саллаллаху алейхи вассалам бима хуахлуху. Алхамдулиллахи Rabbil Alamin. Өчпөс өмүр истеринен, нарк нускалуу иштеринен үйрөнүшүп жол-жосун түптүс эле таап барган Бак Таалайдын ордосун, пайгамбардын үй бүлөсү, туугандары, жороо жолдошторуна жана аларды үлгү кылып ээрчиген ар бир ыймандуу, ыкластуу пенделерге жараткандын ырайымы, шарапаты орносун. Амин. Кут береке жакшылыктын, бүтпөс кешик ырыстан эч бир кем болбосун. Алла Таалам бүт баарысын бул жашоодо гана эмес, түбөлүктүү турак жайга туташкан усак жолдо колдосун. Амин. Архамар рахимин. Амин деп алакан жаган ар бирибизден Аллах ыраазы болуп, өзү ыраазы кылсын. Бизди жаңыртып отурабыз. Иншаллах Али Имран сүрөсүндө Аллах Таала бизге эмне деп баяндайт. Күнүбүз, таңыбыз берекелүү болсун, өмүрүбүзгө береке берсин. Аллах ыраазы болуп, күнөөбүздү кечирип, өз даргөйүндө кабыл кылсын. Амин. Архамар рахимин. Хасбуналлаху ва ни'мал вакил, ни'мал мавлана ва ни'мал насир. Али Имран сүрөсүнүн 93-аятынан Аллах Таала ыйык Куранда баяндайт. Стаузубилlah, мээрминдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын аты менен. Өз мезгили менен бул аят түштү, кошумча келген экен. Стаузубилlah, жөөт жааматтарынын зулумдук жайылткандары үчүн, башкаларды Алланын жолунан тыйгандары үчүн, сүткорлуктары үчүн мурда адал болгон тамактарды аларга арам кылдык. Ниса сүрөсүнүн 160-аятына Аллах Таала айтып атат. Жөөттөр каршылык кылып, бул өкүмдөр Тоораттын өкүмдөрүнө дал келбейт.
Тооратта бул нерселер Азирети Якуб алейхисаламдын заманында арам болгон. Биздин күндөрүбүздүн себебинен арам болгон эмес. Биздин күнөөбүздүн себебинен арам болгон эмес деп жар салышты. Мына ушул себептен Тоорат түшөөрдөн мурда койдун майы, балык, төөнүн эти жана сүтү мына ушул нерселердин баары адал эле. Жөөттөрдүн өз айыбы мына ошол үчүн Тооратта арам кылынды. Алла Таала жөөттөрдүн каршылыгына мына ушул аятты түшүрдү. Тамак аштын бардык түрү Якуб алейхисаламга, Исраил урпактарына адал эле. Бирок Исраил Азирети Якубтун өз напсисине арам кылды. Башкача айтканда Азирети Якуб алейхисалам ооруга чалдыкканда мындай деген: эгер Кудай ушул оорудан мага шыпа берсе, абдан жакшы көргөн тамактарды өзүм арам кылам. Алла Таала ага шыпа берди. Ал төөнүн эти менен сүтүн бардык нерседен жакшы көрөр эле. Берген сөзүнө туруп, аны жештен тыйылды. Бул окуя Тоорат түшөөрдөн мурда болгон. Эгер жөөттөр бул нерсени четке кагышса, эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларга эгер силер өзүңөргө бекем болсоңор, анда Тооратты алып келип бизге окуп бергиле деп айткын. Жөөттөр Тооратты алып келип окуштан баш тартышты. Мына ушул арам кылынган нерселер Ибрахим алейхисаламга да, Якуб алейхисаламга да арам кылынган эмес эле. Кудайга жалган жалаа жапкандары баарына маалым болду. Мына ушул далилдүү окуядан кийин Кудайга кимдир бирөө жалган жалаа жаба турган болсо, анда ал мына ушул заалымдардан. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, жөөттөргө Алла Таала чындык окуяны айтып жатат. Силердин сөздөрүңөр баштан аяк жалганга чыкты. Баш тартуудан, тоң моюндуктан кайткыла. Ибрахим алейхисаламдын динин ээрчигиле. Мына ошол дин акыйкат дин. Ибрахим алейхисалам мушриктерден эмес деп айткын. Жер жүзүндөгү адамдар зиярат кылсын деген максатта курулган эң биринчи ыйык үй бул Меккедеги ыйык Кааба. Аябай берекелүү үй. Бул үй аалам үчүн береке жана хидаят тартуулап турат. Башкача айтканда, бүтүн аалам ээлеринин биримдигине жана жыйналышына, ынтымагына себеп боло турган жай. Бул үйдө өткөн пайгамбарлардын издери бар. Алардын бири макоми Ибрахим. Тагыраак айтканда, Ибрахим алейхисалам ыйык Каабанын дубалдарын куруп жатканда анын үстүнө чыгып алган таш тамандарынын издери ошол таштын бетинде калган. Ыйык Каабага кирген ар бир адам өлүмдөн жана жалаадан аманат калат. Эгер сапарга күчү жетсе, Кудай үчүн ажылык кылуу бардык адам затына парз. Ал эми ким парзды жокко чыгарса, Алла Таала аалам ээлерине эч бир муктаж эмес. Аллага эч кандай жетишпестик, кемчилик жетпейт деп Аллах Таала ыйык Куранда Али Имран сүрөсүнүн 96-97 аяттарында баяндады. Истаузубилlah, кийинки аятта 98-ден айтат: Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, китеп ээлерине эмне себептен Алланын аяттарын четке кагасыңар жана ыйман келтирбейсиңер? Чындыгында Алла Таала силердин жасаган бардык амалдарыңарды билүүчү жана көрүүчү деп айт. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, эй китеп ээлери, эмне үчүн адамдарды Алланын жолунан кайтарасыңар? Башкача айтканда, ыймандууларды ислам жолунан кайтарасыңар, жөөттөрдү үгүттөйсүңөр. Туура жолдон кайтарып, ийри жолго салууну каалайсыңар. Чындыгында силер күбөсүңөр Азирети Ибрахим перзенттерине осуят кылган дин ислам дини. Алла Таала силердин амалдарыңардан бейкапар эмес деп айткын. Эй ыймандуулар, эгер жөөттөрдүн бир жааматынын сөздөрүнө моюн сунсаңар, алар силер ыйман келтиргениңерден кийин капырлыкка силерди кайтарып коет.
Силерге Алланын аяты ар убакыт окулуп турса, араңарда Кудайдын элчиси силерди Кудай тарабына даават кылып турса, анан кантип капыр болосуңар? Кимде ким Кудайдын дини менен китебин бекем карманса, мына ошондой адамдар туура жолго хидаят алгандар болуп саналат. Алхамдулиллах роббил аламин. Эй имандуулар, Кудайдан аша чаап кетпестен чектен чыкпаган абалдагы коркуу сезими менен корккула. Башкача айтканда, кудуретиңер жетишинче ажалыңар келген мезгилге дейре исламдан ажырабагыла. Ислам менен ааламдан өткүлө. Эй имандуулар, Кудайдын динин, арканын, башкача айтканда Куранды баарыңар чогуу бекем кармангыла. Кудайдын силерге тартуулаган неаматтарын, жакшылыктарын эстегиле. Силер бири-бириңерге душман элеңер, бири-бириңерди бейкүнөө өлтүрөт элеңер. Алла Таала силерге мээрим чачып, жүрөгүңөрдөгү душманчылык, кастык сезимди алып таштап, анын ордуна сүйүү, ынтымакчылык жана биримдик сезимин салды. Кудайдын неаматынын берекесинен бири-бириңерге бир тууган болуп калдыңар. Андан алдын тозок аңынын оосуна келип калдыңар эле. Алла силерди ошол аңдын кырынан, четинен куткарып калды. Алла Таала силерге хидаят жолдорун мына ушундай таризде баян кылат. Балким силер адашпай акыйкат жолду табарсыңар. Албетте силердин араңарда ушундай бир жаамат болсун, адамдарды жакшылыкка чакырсын, жакшы иштерге буйрсун жана жаман иштерден кайтарсын. Мына ушул соопту жакшы иштерге чакырган, даават кылган жаамат кыямат күнү ийгилик таба тургандар. Аллаху акбар. Аллахым баарыбызды ошолордун катарында кылсын. Астагфируллах. Аллах Таала 105-аяттан Аль-Имран сүрөсүндө баяндайт. Эй имандуулар, жөөт менен христиандар өңдөй болбогула. Алар бири-бирине кастык кылып, бири-биринен бөлүнүп чыккан. Аларга аят жана кереметтер келгенден кийин карманган дининде өз ара келишпестикке дуушар болушту. Ошол жааматтардын кээ биринин жүздөрү карарган күндө Кудай тарабынан аябай катуу кайталанып туруучу азап бар. Ал эми жүздөрү кара болгондорго Кудай тарабынан жемелөө таризде. Силер ыйман келтиргенден кийин капырлыкка кайттыңарбы? Башкача айтканда, ал мустакта Кудайдын жалгыз Кудай экендигин тастыктап, күбөлүк бергениңерден кийин ошол сөзүңөрдөн кайттыңарбы? Сөзүңөрдөн кайткандарыңар үчүн эми тозок азабын таткыла. Ал эми жаамат алардын белгиси жүздөрү ак жана нурдуу болгон. Кудайдын ырайымына алынып, бейиште түбөлүктүү жай табышат. Эй Мухаммад алейхиссалам, сага вахий аян аркылуу тилават кылынган, окулган бул аяттар акыйкат жана чындык. Алла Таала пенделерге жана аалам ээлерине зулумдук кылууну каалабайт. Алла Таала ырайымдуу жана мээрман. Асмандардагы жана жердеги нерселердин баары Кудайдын мүлкү. Баардык нерсе Кудай тарабына кайтат. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламдын үммөтү, силер үммөттөрдүн эң жакшыларысыңар. Кудай Таала силерди адамзаттын пайдасы үчүн жараткан. Силер бири-бириңерди жакшы иштерге чакырасыңар да, жаман иштерден тыясыңар. Кудай жана пайгамбарга ишенгендерсиңер. Эгер китеп ээлери силер өңдүү Мухаммад алейхиссаламга ыйман келтиргенде, анда жакшы болор эле. Ошол үчүн алардын кээ бири Абдулла ибн Салам сыяктуулар ыймандуу болушту. Ал эми көпчүлүгү дин жаатынан чыгышты. Эй имандуулар, силер тиги капырлардан коркпогула. Алар силерге зыян жеткире алышпайт. Болгону тилдери менен гана сөз тийгизиши ыктымал. Алар эң төмөн даражадагы коркок калк. Эгер силер менен бетме-бет согушка чыгышса, бардыгы жанаалык албай артка карай качышат. Аларга акыйкат Таала тарабынан эч кандай жардам берилбейт. Эгер Кудай тарабынан кылынган келишимге бекем турушпаса, ошондой эле ыймандуулар менен болгон келишимди аягына чейин бек карманышпаса,
жөөттөргө кайсы гана жерде болушпасын Кудай тарабынан кордук аларга тагдыр катары жазылат. Алар Кудайдын азабына дуушар болгон заттар. Аларга муктаждык бешенелерине жазылган. Барчылык байлыктары болсо да кедей кембагалдарча өмүр сүрүшөт. Мындай Кудайдын азабына кириптер болгондуктары. Кудайдын аяттарын четке кагып, пайгамбарларды бейкүнөө өлтүрүп, Кудайдын өкүмдөрүн орундатпай, чектен чыгып кеткендиктеринен улам болгон. Китеп ээлеринин баары бирдей эмес. Китеп ээлеринен ушундай адамдар бар. Ислам динин бекем карманып, күндөсү Кудайдын аяттарын окуп чыгышат. Катуу берилип, жалынып, жалбарып, Кудайга сажда кылышат. Кудайга жана кыямат күнүнө ишенгендер адамдарды жакшылыкка үндөп, жамандыктан кайтаргандар. Жакшы иштерди жасаганы ашыккандар. Мына ушундай адамдар Кудайдын таза соолих бенделери. Кудай гана жакшы иш кандай гана жакшы иш кылбагыла, ошол ишиңердин сообу эч качан азайып кетпейт. Алла тарабынан сооп сыйлыктары толук берилет. Алла Таала такыба пенделеринин абалдарын билүүчү жана даанышман. Албетте Кудайга, пайгамбарга жана Куранга капыр болгон тайпалардын мал-мүлкү да, бала бакырасы да Кудайдын азабынан аз гана болсо да куткара албайт. Алар тозок ээлери жана тозокто түбөлүк калышат. Капырлардын Кудай жолуна берген садакаларынын жоюлуусу өз напсисине зулумдук кылган динсиз бир коомдун тиккен айдаган эгин таалаасына суук шамал жүрүп, баарын кыйратып кеткен сыяктуу. Кудай Таала аларга зулумдук кылбайт. Алар өз напсилерине өздөрү зулумдук кылышат. Эй имандуулар, имандуулардан башка эки жүздүүлөрдү же башка диндегилерди жашыруун дос тутпагыла, жашыруун таризде достошпогула. Алар силерге досчулук кылышпайт. Эгер колдорунан келсе, мүмкүндүк болушунча жамандык кылышат. Алар силердин түйшүккө дуушар болушуңарды гана каалашат. Алардын тилдеринен эле кастыктары байкалып турат. Ал эми жүздөрүндө сактаган душмандыктары андан да күчтүү. Эгер силер акылыңарды иштетип ойлонсоңор, биз силерге белгилерди баяндап бергенбиз. Машалла, карагыласчы дин душмандарын Аллах Таалам ыйык Куранда кандай белгилеп берип атат, жашообузда кездешип атат, машалла. Караңыздар, ушулардын баары Аллахым айтып койгон да, алар некен ушунчалык айтып атат: эй имандуулар, имандуулардан башка эки жүздүүлөрдү же башка диндегилерди жашыруун дос тутпагыла дейт. Динге, Куранга, Аллахка, пайгамбарларга, мусулмандарга жаман көз, жаман сөздөр менен асылган адамдардын жакшылык көрбөстүгү тууралуу айтылып атат. Аллаху акбар. Алар айтып атат, жашыруун таризде достошпогула дейт. Алар силерге достчулук кылышпайт. Эгер дейт колдорунан келсе, мүмкүнчүлүк болушунча жамандык кылышат. Алар силердин түйшүккө дуушар болушуңарды гана каалашат. Алардын тилдеринен, уу чачкан тилдери бар го, караңыздар. Алардын тилдеринен эле кастыктары байкалып турат. Ал эми жүрөктөрүндө сактаган душмандыктары андан да күчтүү. Эгер дейт силер акылдарыңарды иштетип ойлонсоңор, биз силерге белгилерди баяндап бергенбиз деп мына Аллах Таалам ыйык Куранда баяндап берип атат. Демек, бул Куран эмне? Акылдууларга, имандууларга, Аллахка ишенип таянган пайгамбарларды ечиген салих бенделерге айтылып атат. Капырларга, эки жүздүүлөргө жанагындай дин душмандарларына айтылган жок. Аларга кулактары мөөрлөнгөн, көзү бар көрбөйт деп койбоду, кулагы бар укпайт деп койду, дүлөй деп койду. Алар мөөрлөнгөн экен да. Тоң моюн жанагы эме Аллахтын кудурети менен. Аллаху акбар. Адашкандарга хидаят берсин. Астагфируллах. Караңыздарчы, Аллах Таала өзү Али Имран сүрөсүнүн 119 аятынан кайрылып айтат: эй имандуулар, этият болгула. Силер ошол жөөттөрдү дос тутасыңар, чындыгында алар силерди дос тутпайт. Силер баардык китептерге иман келтирсеңер да, алар силердин китебиңерди четке кагышат. Акмактары бар го, жанагы Куранды тытып салам, айырып салам дегендерди Аллах эмне гана кылып атат, керемети менен көрсөтүп атат өздөрүн кордукка кабылтып. Астагфируллах.
бүт баары жакшылык кылсаң да эмнекен өсүнө, жамандык кылса да өсүнө. Мына Аллах Таалам ыйык Куранда өзү баяндап берип атат. Алхамдулиллахи роббил аламин. Силер баардык китептерге ыйман келтирсеңер да, алар силердин китебиңерди четке кагышат. Силер менен бетме бет кезиге калган кезде силерди алдап, караңыздар сөздөрүндө эмне дейт экен алар? Биз дагы силер өңдү ыйман келтирдик дешет. Ал эми өз коомдору менен кезиге калганда ачуулары келип, бармактарын тиштешет. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, аларга ачуулукка алдырып чыдабай өлгүлө деп айт. Ачуулукка алдырып чыдабай өлгүлө деп айт. Алла Таала жүрөктөгү кастыкты билүүчү. Эгер силерге Кудай тарабынан бир жакшылык келсе, алар жаман абалга капталышат. А эгер силерге Кудай тарабынан кыйынчылык келсе, курсанчылыктын туу чокусуна чыгышат. Эгер силер ошол кыйынчылыктарга жана түйшүктөргө сабыр кылсаңар, алардын достугунан оолак болсоңор, алардын айла амалдары, жамандыктары силерге эч качан зыян жеткирбейт. Албетте Алла Тааланын илими алардын амалдарын камтып турат. Аллаху акбар. Деп Аллахым өзү баяндап берип атат. Алхамдулиллахи роббил аламин. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, таңгамаал үйүңдүн Абу Суфьяндын аскери менен согушууга ыймандууларды согуш майданына үйүңдөн дейт. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, таңгамаал үйүңдөн Абу Суфьяндын аскери менен согушууга ыймандууларды согуш майданына даярдоо максатында мусулмандар менен кеңешүүгө чыгаарыңды эсиңен чыгарба. Абу Суфьян Мекке мушриктерин топтоп 3000 аскер менен мусулмандарга каршы согушууга Мадина тарапка келип түшкөн. Пайгамбар Мадинадан саллаллаху алейхи вассалам чыкпай согушууну каалады. Жаштар көпчүлүк кылып Мадинадан чыгып капырлар менен чөлдө согушабыз дешип, сыртта согушууга мажбур кылышты. Ошентип пайгамбар каалабаса да Мадинадан чыгышты. Аскерлер Ухуд тоосунун айланасына конушту. Абдулла ибн Убай башчылык кылган мунафыктардын жааматы мусулмандардан бөлүнүп, мунафыктар билесиздер, тигилерди көргөндө 200-түлөрдөн биз согушпайбыз деп Мадинага кайтышты. Алардын андай жоруктары кээ бир сахабаларга дагы таасирин тийгизбей койгон жок. Алар дагы кайтууну каалашты. Алла Таала алардын жаңжалдарын угуучу жана ниеттерин билүүчү. Силерден 2 жаамат Бану Салам жана Бану Харис уруулары дагы кайтууну самашты. Жүрөктөрүндө коркуу сезими уялады. Чындыгында Алла Таала бул 2 жааматка мээрман эле. Аларды тиги мунафыктарга кошулуудан сактады. Алар өз жандарында калышты, өз жайларында калышты. Ыймандуулар ар бир иште Кудайга тобокел кылуулары керек. Силердин саныңар аз жана капырлардын көз алдында алсыз, жарамсыз болсоңор дагы Алла Таала силерге Бадыр согушунда жеңиш ыйгарбады беле? Ошондуктан мунафыктарга кошулуп кайтып кетүүдөн Кудайдан корккула. Кудай жардам берсе, силер шүгүр кылуучулардан болосуңар. Бадыр согушун эсте. Ыймандууларга же силерге Кудай 3000 периште түшүрүп жардам кылса, жетишпейби деп айткан элең. Ооба, эгер душмандын чабуулуна сабыр кылсаңар, пайгамбарга карама каршы чыгуудан оолак болсоңор, өздөрү жана аттары белгилүү болгон 5000 периште менен Кудай силерге жардам кылат. Анын бул жардамы силерге курсанчылык тартуулоо жана жүрөгүңөргө Кудайдын убадасы жүзөгө ашат деген ишеним арттыруу үчүн кылынат. Согушта эч кандай көмөк жана жардам болбойт. Бир гана Алла Таала тарабынан гана болот. Алла Таала ар бир нерседе жеңишке ээ болот. Ар бир кыймылы даанышмандык. Алланын силерге мындай жардам бериши капырларды кыйратып, алардан ажыратып чыгуу. Капырларды алсыз кор кылып таштоо үчүн жасалды. Ошентип алар жаракат алып, үмүттөрү өчүп, кан майдандан кетишсин. Эй Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам, капырлар боюнча аларды үмүтсүз
кылууда же Кудай тарабынан ийгилик берип хидаятка салууда же Кудай Таала аларга азап беришинде сенде эч кандай ыктыяр жок. Кудай Таала кааласа аларга азап берет. Алар залымдар. Кааласа аларга ийгилик берип хидаятка салат. Капырлыктан чыкпай жүргөндөрүнө күбө болгон мээримдүү пайгамбар санаага батып саллаллаху алейхи вассалам дуба кылууну каалайт эле. Алла Таала аны андан тыйды. Капырлар үчүн дуба кылбашыбыз керек. Тууралуу. Асмандардагы периштелер жана жердеги нерселер Кудайдын мүлкү жана пенделери. Ким кааласа кечирим кылат да кимди кааласа кечирим кылат да кимди кааласа азап берет. Алла Таала пенделеринин күнөөлөрүн кечирүүчү жана мээрман. Эй имандуулар, сүткорлукту таштагыла. Сүткорлук пайыздан өндүрүлгөн кирешени бир нерсенин үстүнө үстөк кошуп жатып көбөйгөн нерсени жебегиле. Пайда көрүүдө Алладан коркула. Мына ошондо гана кыямат күнү ийгилик табасыңар. Бул аят сабатсыз доорунда байлар кедейлерге пайыз кошуп карыз беришет эле. Процент деп айтылат, билесиздер. Муктаж болгон адамга жаңы карыз берип, байкушту карызга белчесинен батырып, кутула албай турган деңгээлге чейин алып барып, карыздын сүткорлуктан түшкөн пайызын алып коюп жашай берчү. Мына ошол үчүн акыйкат Алла Таала сүткорлук пайыздан түшкөн кирешени жебегиле деп айтып жатат. Мындан пайыздан аз гана жеп койсо боло берет деген маани чыкпайт. Эй имандуулар, Кудайдын өкүмүн аткаргыла, тыюу салган нерселерден тыйылгыла, капырлар үчүн даярдалган тозок отунан корккула, Кудай жана пайгамбардын өкүмдөрүнө моюн сунгула. Балким ошондо Кудайдын ырайымына татыктуу болорсуңар. Кудайдын кечиримине татыктуу болууга шашылгыла. Кеңдиги жер менен асманча болгон бейишке татыктуу болууга ашыккыла. Ал бейиш төмөнкүдөй такыба адамдар үчүн даярдалган. Алар Кудай жолуна барчылык күндө да, жокчулук күндө да садака беришкендер. Ачуулугун жутуп алып эч кимден өч алууну көксөбөгөндөр. Зулумдук кылгандарды кечире билгендер, жакшы амал кылгандарды дос туткандар. Жаман күнөө, чоң кичине күнөө дебей ыплас иштер менен шуулданган адам өз напсисине гана зулумдук кылат. Ал эми күнөө иштин учугун улабай, Кудайдын азабын эстеп, күнөөлөрүнө тобо келтирип, Кудайдан жалынып, жалбарып, кечирим сураса, албетте Алла анын күнөөлөрүн кечирет. Пенделердин күнөөлөрүн Кудайдан башка эч ким кечирбегендигин билген соң, кайра күнөө кыласыңарбы? Аларга Кудай тарабынан күнөөлөрү кечирилиши менен кошумча сыйлык сооптор берилет. Алдынан дарыялар агып туруучу жаннат бактары тартууланат. Алар жаннатта түбөлүктүү калышат. Жакшы амал кылгандардын сыйлык сооптору жакшылыктын туу чокусудур. Силерден мурда көптөгөн коомдор, үммөттөр өткөн. Ошол замандын ээлери баштарынан канча деген окуяларды өткөрүштү. Алар өздөрүнөн кийин адат, каада, салт жана амалдарды калтырышкан. Кээ бирлери жаман иштеринин себептеринен ойрон болушту. Жер жүзүн кыдырып, ошолордон калган нерселерге байкоо жүргүзгүлө, назар салгыла. Пайгамбарларды жалганга чыгаргандардын акыбети кандай болгон? Мына ушул Курандын окуялары адамзатына ибарат, такыбалар үчүн пайда, хидаят үчүн баян кылынды. Алхамдулиллах роббил аламин. Ошол жерден жыйынтыктап туралы, урматтуу жамаат уккандарыбызга түшүнүп амал кылууга Аллах өз жардам берсин. Аллахым бизге кайрылып, баардык окуялардын баарын баяндап өзү айтып берип атат. Аллахым дин душмандардын жамандыгынан өзү сактап, ката кемчилик күнөөлөрүбүздү өзү кечирип, дубаларыбызды, тоболорубузду кабыл кылып, өзү ыраазы болуп, өзү ыраазы кылып, Аллахым эки дүйнө бактылуулардан кылып, сүйүктүү кулдарынан, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын татыктуу үммөтүнөн кылып, Аллахым
ушул жолдо кадамыбызды бекем кылып өзүнүн астына жарык жүз менен өзү ыраазы болгондо гана акыркы келмебизди ла иляха иллаллах Мухаммад расулуллах ашхаду ан ла иляха иллаллах ва ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулух келмеси менен жашап өтүү бактысын насип кылып бейишин көрсөтүп гана акыркы эң бактылуу күндөрүбүз өзүнө жолуккан күндөрүнөн кылып Аллахым өзү ыраазы болгон абалда жаныбызды алып Аллахым өзү ыраазы болуп өзү ыраазы кылсын. Амин я архамар рахимин. Субханака Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля анта астагфирука ва атубу илейк. اللهم صل على سيدنا محمد جزا الله عن محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم بما وأخلقه. اللهم رزقنا بالحج والعمرة وزيارة من نبيك صلى الله عليه وسلم بما وأخلقه. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم الناصر. حسب الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Amin ya arhamar rahimin. Allah'ım özün tek şükürler maktalar olsun. Elhamdülillah Rabbil Alemin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah'a emanetsizler. Allah'ım amin deb alaqan jaygan har biringizden razı bolsun. Eğer kitaplarda alın kalasanızlar 0703 73 78 40 номерine kayırılыңızlar. Oşu kitaplarda alıp belgede hadya kılıp başkalar menen de bul bayandарды bölüşüңүздөр, soğup koyup bolуңуздар. Allah'ım barынан kabardar. Allah'ım razı bolup өзү razı kılsın. Kanalga kattалууну, bayanды угууну, улантууну unutpаңыздар. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Жақсылыққа жарышыңыздар. Өлүшүп, соғып қойып болыңыз.